Сузак районунун Жалгыз Жаңак айылынын жашоочулары Насыйкат Эрмекбаеванын коросун гүлгө айланткан айым деп жакшы көрүшөт. Расында коросуна кирген адам гүлзарга кептелгенде таасир калтырат. Биринчи эле ушул ажы гүлгө кызыктым. Бир жерге мейманчылыкка барганыбызда аябай сонун кооз болуп гүлдөп туруптур. Анан ошол жерден эле сатып алып келдим. Анан бул гүлдүн жакшылыгы тынбай гүлдөйт экен. Сууну күндө аябай жакшы көрөт экен. Анан ошол буга суу куюп турабыз. Бирок көбөйтүшү сал кыйыныраак экен. Анан сууну көп ичет. Күнүгө суу куюп турабыз. Анан мунун түрү аябай көп экен. Менде азыр бир 10га жакын түрү бар. Андан кийин ол ампельный петуния деген гүлгө мен быйыл кызыгып калдым. Бул дагы өтө жакшы гүл экен. Кыркып койсоң эле чартактап гүлдөй берет экен. Анан кыштын күнү да гүлдөйт экен. Комнатный кылып үйгө алып кирип алсаң гүлдөй берет дейт. Ал табиятында гүлдөрдүн гүлдөп турган учурун жактырат. Ушул мезгил ал үчүн чыныгы эс алуучу убак. Мен ушул гүлдөгөн гүлгө кызыкканымдын себеби гүл өтө назик болот. Анан негизинен гүлдөгөн гүлдөрдү өтө аябай жакшы көрөм да. Элет жеринде суу көйгөйү болбосо жылдык жей турган азыктарды кордон даярдап алуу үчүн бош жер болсо картошка, пияз, сабиз, помидор, бадыраңды эгип алууга ашыкса, Насыйкат болсо бош жерге гүл эгүүнү туура көрөт. Мен ушул гортензия гүлдү жакшы көрдүм. Ушуну дагы келиним гүл сатат. Анан сонун гүл келди деп чакыргандан барып алдык. Өтө жакшы гүл экен. Бул быйыл 3-чү жыл болуп калды. Гүлү кышка чейин турат экен. Анан жалбырагда декоративный экен. Ошон үчүн жакшы көрүп, ушул гүлдү эгип, быйыл көчөттөрүнөн кызыккандарга сатып алып кетишти гүлдү жакшы көрүп. Анан көп кылып көчөттөрүнөн дагы көбөйтүп койдум. Жакшы гүл экен. Анан биз ушул негизи гүлдү аябай жакшы көргөн үчүн биздин баягы жашылча мөмө жемиштерди деле эгебиз анча-мынча. Бирок мен көбүнчө эле ушул суу жеткен жерге гүл эле сайып коем. Анын дээрлик бош убактысы жок. Колу бошой калганда тез жаштайынан калган кол өнөрчүлүк менен алектенет. Башта курак кураса, азыр буйрутмаларга жараша түрдүү дасторкон кыздар үчүн сеп даярдоого өткөн. Курак курачу элем жаш кезимен. Анан туткуч, этек, көбүнчө эле аял затка керектүү нерселерди. Анан дасторкон, көбүнчө азыр дасторконго өтүп калдым. Анткени азыр себетке салганга, себеттин бетине бир жака туулган күн, аялдын баягы бар табак кел табак деп табак ордуна ошол керектүү буюм көтөрө турган болуп калдым. Анан ошентип кичине тууган урукка аяк бияктан болуп атып, азыр көбүнчө кыздын себин толук бүтүрө турган болуп калдык. Эне түйшүгү, кожойкелик, күнүмдүк иштер, кол өнөрчүлүк, гүл өстүрүү. Аял затына таандык бардык мүнөздү алып жүргөн үчүн да ал төркүнгө да, кайын журтка да барктуу. Айылда туугандардын жакшылыктарын жар салган тамада катары да жакшы билишет. Менин комнатыма жык толтуруп таштайт. Абысындын комнатына жык толтуруп таштайт. Паровой да. Ошолордун баарына толула турган жердин баарына толтуруп коет. Кайта өзүбүз коштоп колдоп, аяп неме кылабыз. Гүлдү гүлдөп тургандан мындан жакшы. Анан деп арчы гүл деген аты жакшы гүлдөр экен. Бул ыйык гүлдөр бизге жагат да, кулагыбызга жагат. Дагы жакшы, Кудайга шүгүр, гүлдөй болуп жүрө берсин деп. Гүлдөрдү да аябай көбөйтүп, өстүрүп, буларды да карап, убакытты таап, буларды да караганга жетишип атат. Буларга дагы рахмат балам. Жана чеберчилигин дагы өркүндөтүп атат. Тоок багып, чөжө багат, ал чөжөлөрүн дагы ошол эле иштин арасында аны да карап жетишип атат. Кудайга шүгүр. Гүлдөй назиктик ар бир аял затында бар болгон менен гүл өстүрүү аурасы да өзүнчө дүйнө. Кай жерге барбасын гүл көрсө кыятбөгөн мүнөздүн артында кээде сурап, кээде сатып алып, коросун гүлзартка айланткан айымдын ажары гүлдөрү менен ачылгандай. Анын үйүнө ким келбесин биринчи эле көңүлү гүлгө түшөт. Бажырайы ачылган гүлдөр аларды баш ийип күлүп тоскондой таасир калтырат. Ошондуктан гүлдү улуу киши бирдей сүйөт. Алар болсо Насыйкат айымдын аспеттеп кароосу менен кубулуп турган учуру. Гүлжана Мөндөгова, Чыңгыз Абдыкадыров, Сузак району.